башка адамга жалынып, пожалуйста, мага көрсөтүп коюңуз, милицияхана бул жакта кайсы жакта. Мен 50% билем, мен Турецкийди билем 50%. Участковыйды бизди жаныбызда ошо Матлюба деген аял участковый киргенini көрүп эле баягы апасы мен ушук иштерди кылба деген мына акыры деп бакырып урушуп өзүнө уруп кетти. Kolumda işlerse gibi sonra ikisi nevarım kolumda kap gitti. Kenarlarım işlemeye kaldım. Ondan küçük ülkesi 3 ay, 3 ay kirada. Kege yine menga aytyaptiki, yani 5 optikinde kegen zürapıl berçi çay çıkanı dep başladı bu. Ким деген участкалык милиция? Бакыт. Ошол Бакыт. Мыйзам бизге ушул нерсени требовать этип атат. Адамдарды, жарандардын укуктарын коргогула, аларды убара кылбагыла деп атат. Жок, буга жабып койгон эч кандай болбойт. Ошол участковый милиция жана тергөөчүгө жоопкерчиликке тартылат, юридикалык баа албетте сөзсүз берилет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз дагы бир аянычтуу тагдыр жөнүндө көз карашта баян кылмакчыбыз. Ал тагдырдын каарманы Зиёда аттуу кыз мындан бир нече ай мурда ошол Турцияга бир кемпирди багам деп барып, бирок сексуалдык кулчулукка туш болгон. Бүгүн биздин студиябызда ошол каармандар келишти. Студиябызга куш келипсиздер, саламатсыздарбы? Андан сырткары биз Ош шаарындагы жана Ош облусундагы омбудсменди жана Ош шаардык кеңешинин депутатын чакырдык. Андан сырткары ошол иш боюнча иш алып жүргөн адвокат жигит дагы бүгүн биздин студияда. Анда Зиёда, ал биз ошол окуянын чоо жайын айтып берчи. Кандай болуп сен ошол Турцияга барып калдың да, кандайча алданып калдың? Эмне болду эле? Кимге жолуктуң? Ким сага ошол жерде бар, ошол жакта сен кемпирди багасың деп сага ким рекомендация берди? Кимдин ошол аныктамасынын негизинде сен ошол эл көрбөгөн, мындай өзүң билбеген жакка, мисалы үчүн барып калдың да? Мен саламатсызбы? Мен бул жактан подружкамдын үйүнө баргамда, подружкамдын үйүндө бир аял, Шахзода деген исимдүү аял, мага бул жакта эмне кыласың? Бул жакта нормальный жумуш жок. Истамбулга барып иштебейсиңби? деп айтты. Кийин мен айттым, мен үйүмдөгү мамам, папам уруксат бербейт. Мен Кыргызстандан сыртка чыккан эмесмин дедим. Десем, бир аялдын номерин берем. Барып бул жакта камбыр багып иштесең болот деп мага өшүнтү. Кийин у аялдын номерини, менин номеримди у аялга берди. У аял мага 2 ай чалды. Кел, мен сага билет көтөрөм. Мен азыр өзүм Истамбулдамын. Бир нормальный чоң аялды багам. Кел сен да бул жакка деди мага. Кийин мен айттым, жок, мен апам унабайт. Менин 2 кичинекей балдарым бар дедим. Десем кийин, эмне кыласың? Барекер дагы эле иштебей атат экенсиң, үйдө эле экенсиң. Кел деди. Мен жок деп өчүрүп койдум. Бу аял өзү Истамбулдан келгенден кийин биздин үйүбүзгө келди. Биздикине келип, Шахзоданын артынан келди. Шахзода эже мына үйдө жашайт деп көрсөтүптүр. Сенин үйүңбү? Ооба, менин үйүм көрсөтүптүр. Кийин менин үйүмө келгенден кийин, кел, эмне кыласың бул жакта жашап? Сен квартирада дагы эле жашайт экенсиң, кыйын акыбалда жашайт экенсиң. Жүр, башка шаарга барып иштесең, мен нормальный иштеп келдим. 11 жылдан берки мен ошол жакта иштейм, кампыр багып деди. Кийин мен жок, апам унабайт деп өшүнсөм, апама эже кызыңызды алып башка шаарга жөнөтсөңүз нормальный иштейт, иштегенден кийин балдарын дагы эле нормальный багат деп өшүнтү мага. Кийин апам айтты, жок, мен кызым Оштан чыккан эмес, мен корком кызымды башка шаарга чыгарганга деп өшүнтү. Кийин 2 күн үйүбүзгө келди. Шахзада? Жок, Мавлюда. Мавлюда. 2 күн. Матлюба экен. Матлюба. 2 күн үйүбүзгө келди да, жүр, меникине бар, мен үйүмдөгүлөрдү көр, мени апам менен тааныш деп апамы мени жетелеп үйүнө алып барды. Үйүнө алып барып, мына мен чоң аял баккам, мен үйлөрүм нормальный деп айткан апамачы. Апам айткан, апам макул, агар нормальный болсо сен жооп бере аласың менин кызым нормальный кетет атканына. Дегенде апамачы. Апам өшүнсө, ооба эже, мен башым менен жооп берем, нормальный барып иштейт деген. Болуптур, макул деп апам колума паспортун берген, мен уларга берген паспортумачы. Булар мага апам айткан, эртең биринчи күнү мен кызыңызга билет алам деген. Апам бул жактан үйгө барып, үйдө болом мен кызым деген. Кийин түнү, жүр, сеникине барып кийимдериңди жинештирип келебиз деп түнү эле мага билет алып койгон. Апамдарга айтпай мен өчүрүп
Сиздер паспортты бердиңиздер беле ооба, болду? мен паспортты бергенден кийин апамга айтпастан кызыңызды через Өзбекстан өчүрөбүз. Оштан өчүрбөйт, оштан жок экенин билет деп айткан апамачы. Кийин мени оштан өчүрүп салган. Апама мен кызыңызды Өзбекстанга алып өтүп кеттим деп айткан экен. Силер ошол Турцияга учуп атканыңарды билгенсиңерби? Мен Турцияга учуп атканымды билгем, бир чоң аялым менен сүйлөшкөм, Турциядагы аялым мененчи. Бул жерден ошол Матлюба деген учурду, Ооба, Матлюба учурду ал жактан ким тосалды, Үмиде деген кыз кантип күтүп алды. сексуалдык ошол кулчулукка барып түшүп калдыңыз? Мени бул жактан учуп баргандан кийин мени бир Үмиде деген кыз күтүп алды. Кызбы же келинби же аялбы? Менимче бул жаш эле кыз деп ойлогом. Кийин карасам чоң эле кыз экен. Кийин мени бул жактан күтүп алгандан кийин мен айттым, мен келдим, мен нормальный шаарды билбейм. Мен биринчи жолу келдим бул шаарга депчи. Айткандан кийин бул кыз 2 күн үйүндө алып отурду. Экинчи күнү түнү паспорттарымды алып коюшту. Паспорттарымды алып коюшуп, мен сени акчага алгындай кылып алгам. Сатып алгам. Мен акча жөнөткөм, мен бергем акча. Мага ушундай чоң акча бересиң мага деген. Кийин мен айткам, мен ойлам, бере албайт сага деп. Кандай азап тозокторду көрдүңүз ошол жакта? Биринчи күндөрдү элестетип айтып бериңизчи мага. Биринчи күнү нормальный болгон, экинчи, үчүнчү күндөрү уже үчүнчү күнү башталган. Десе коркутуу. Агер ушунча акча бербей турган болсоң, үйүңдөгүлөр кантип берет? Балдарыңы алып чыгып бирдеке кылып ташташат. Үйүмдөгүлөргө чаба албайт элем. Менин бул жакта сим картам жок эле. Wi-Fi болгон эмес бул жакта. Качан Үмиде үйгө келсем, мен 2 жолу апама чалып, апа мен жакшымын, менден кого тура алба деп айтышка эле курбум жетет эле. Башка сөз айта албай койгом мен апама. Карап турушат эле десеңиз? Да, мен жанымда турат эле, кийин мен апама чалып алат элем, улар Wi-Fi ачып беришет эле магачы. Кийин улар Wi-Fi ачып беришкенден кийин мен апама чалат элем. Мен бул жактан чыгып башка адамга жалынып, пожалуйста, мага көрсөтүп коюңуз, милициякана бул жакта кайсы жакта. Мен 50% билем, мен турецкийди билем 50%. Мен барып айта алам, мага көрсөтүп жардам этип коюңуз десем, бул адам мага макул. Мен сени бул жактан алып чыгам деди. Мен чыгам бул жактан десем, сага мүмкүн эмес. Жалгыз чыкпайсың сыртка. Жалгыз чыгарчу эмеспи? Жок. Камап отурчу. Да, кийин бул жактан у бала кирип, мага 4000 TL төлөдү. Сыртка алып чыгып кетем, сыртта айлантып, кайтарып колуңа алып келип берем деди. Сизге клиент болуп, мындайча айтканда. Кийин у адам мени алып чыгып, милициякананы көрсөтүп койду. Мына эмне болду деп алдын сураганда мындай болду. Мен жанымда документим жок. Паспортум да жок, сыртта мүмкүн эмес экен. Мен жүрө албайтам, сыртка дагы эле чыкпайм, үйдүн ичинде эле отурам деп айттым. Айтсам кийин Милицияга кирип, Жок, мен жанагы силерди алып чыккан балага. Да, кийин бала мени бул жактагы милицияканага киргизип берди. Кийинген кийимим менен милицияканада мага ишенбей коюшту. Кийимиңиз кандай? Не дейт, ашыкча жаман болчу кийимчи. Ошондой сексуалдуу көрүнүш үчүн, башка клиенттерге өтүш үчүн ошондой кийгизишкен силерди. Кийин бул жактан милицияканага киргенден кийин айттым, мен ушундай Кыргызстан гражданствосумун. Колумда документим жок. Мен бул жакка сатылып кетипмин. Жардам бергиле мага деп айттым. Айтсам, мен деди, сени деди гражданствоң Кыргызстан экендигин мен сага доказать этип бере албайм. Сени үйүңдөгүлөргө чал деди. Үйүңдөгүлөр менен деди, мен сүйлөшөйүн деди. Кийин үйүндөгүлөр действительно сен Кыргызстан гражданствосы болсоң, сиздерде паспорт столдан элегинде бизге таштап беришет деди. Кийин мен эжеме чалдым. Бир эле эжем билет. Аны эжем туура түшүнгөндүгү үчүн турчаны мен эжеме чалдым. Эже ушундай, мен сатылып кетипмин. Бул жактан Wi-Fi улап бергенден кийин милиция мен эжеме чалгандан кийин эжем айтты, макул бер. Милиция менен мен сүйлөшөм деп айткан. Ошол жерде сиз сүйлөштүңүз, эжеси катары. Сиз биринчи жолу укканда, ошол Зияданын ошондой сексуалдык кулчулукка барып калганын, өзү билбей барып калганын укканда кандай кабыл алдыңыз? Жана ошондой эле сизге эмне деп айтышты алар?
Бизде саат 6-да сааркында бул Зияда мага чалды. Мен өзүм үйүмдө отдельно жашайм. Чалды и звоногу келип өчүп калыптыр. И потом эже мени булар сатып үйрүптүр, биякка иштегени келгендер деди. Бул кеткенине, Туркияга кеткенине бир 5-6 күнү да эсеп боюнча. Кеткенден кийин. Мен кандай эле болуп бул сатылып кетет дедим. Бул невозможный нерсе дедим. Ишенбедим. Апама келдим. Таң атты, апама келдим. Келип, апа ушундай ситуация экен десем, балам андай эместир деди. Голосовойну уктурдум. Звоногу өчүп, телефондору өчүп калды. Анан кийин мен ошо ким аркылуу кетти бул? Кимдер аркылуу дедим. Анан кийин сразу апам көрсөтүп берди. Вот мыналар аркылуу, мынандай деп адрестерини. И мен үйүнө бардым. Алардын Матлюбанын, ооба, биринчи милицияга кайрылдык биз, потому что биз өзүбүздөн өзүбүз бирөөнүн үйүнө бастырып барышка. Акбурага кайрылдыңыздар. Ооба, Акбурага. Акбура бул шаркка карайт экен деди. Биз анан кийин Нариманга келдик. Нариманга келгенде милицияларга айттык. Анан кийин ошо Алимтепаны адреситти, ошо Алимтепаны участковыйын чакырат экен специально. Аны чакырышты. Анан кийин ол түнү бардык алардын үйүнө. Баргандан кийин участковый менен биз кирдик, халам апам мен. И киргенибизде участковыйды бизди жаныбызда ошо Матлюба деген аял участковый киргенini көрүп эле баягы апасы мен ушук иштерди кылба деге, мына акыры деп бакырып урушуп өзүнө уруп кетти. Анан кийин үйүндө бир өзбекстандык кыз, бир башкача өзбек кыз, просто ана на турецком сүйлөп аткан. Анан кийин түрк тилинде. Анан кийин и уякта бизди участковый сен чыгып тур деди. Мен чыкпайм дедим. Сиңдим каяка катам эмне десем. Анан кийин участковый бул жөнүндө бул эжени машинистский башка бир делалары боюнча башка бир иштерини участковый аякта ошондой притон бар экенин билет экен. Участковый билет, билет экен. Анан бир табличка менен үйү веранда экен. Киргенибизде көчүгүнтүгүнө коюп эже, "Эй, сен өчүптүр, мен сүйлөп атканда" деп сигарета кармап, чегип, ошол аялбы? Ооба. Анан участковыйды ушинтип сүйлөп кетти. Участковыйды урушту, Ооба. Сен эмнеге баштап келдиң? Сен на какого это деп баштады. Анан кийин участковыйга сүйлөбөйсүзбү дедим. Мен гражданский позиция менен участковыйга сизди ошондой оскорблять этсе унуңузду чыгарбай турасызбы, сүйлөбөйсүзбү дедим. Биз участковыйды дедим, бир участковыйдун аты жөнү ким экен? Бактияр деген, Бакыт деп коет экен. Бакыт? Бакыт, Бактияр ушундай экен. Анан ошентим десем, "Эй, сен чыгып тур" деп, мен чыкпайм дедим. Анан участковый мени зорло чыгарып жүрдү. Чыгарып жүргөндөн кийин апам менен отурганда эме деп айтыптыр. Эми кызың келет, эми эмне кыласың азыр, өзүңдү уят кылып, аякта ушундай бардыгы эле кылат деп апамга наезжать этип башташыптыр булар. Анан апам чыккандан кийин эмне болду дедим, халам бар эле бизди жаныбызда. Анан чыгып апама айткандан кийин, "Мейли иштей берсин, ошол сексуалдык кул болуп" дептирби? Жок, аякта бардыгы эле ушундай иш кылат. Азыр Зияда милицияканада экен деп айттык. Зияда милицияканада отурат, паспорту жок экен колунда. Это как дедик? Потому что бирөө ишке кетсе, андай жерге түшүп калбайт бир жумага жетпей. Анан кийин ошентсек, "Эй, бул эч нерсе эмес. Адамдар ошого барат, кой беришет. Бул Зияда ошондой ишке өзү кетти" деди бизге. Анан кийин биз өзү кетсе дедик. Бул өзү кеткен болсо, бизге антип чалбайт да дедик. Ыйлабайт эле. Ушундай сулуулугу менен сиңдим ошондой ишти Кыргызстанда кылам дегенде кылып коет эле дедик. Деп айтсак, анан кийин бар колуңан келгенini кылчы деди. Баякы эми милиция эме деди, өзүңөрдү позор кылбагыла. Эми баары Зияда ошондой болбосо эми аяка барганда кылып акча таап келет деп милиционер мени карабай койду. Мен эртеси күнү участкага келип таап бересиңер деп скандал кылдым халам менен. Анан кийин бул келди. Келгенден кийин как это Матлюба келди. Жок, бул Зияданы биз паспорт бу чалды бизге звоноктон, дагы следующий день уже чалды күндүзү. Ушул жерден мүмкүн болсо микрофонду берип турасызбы эжеке? Зияда, сен ошол эжең менен сүйлөшкөндөн кийин ошол үйгө кайра кайтып бардыңбы? Жок. Кандай болду? Жок, мен эжем менен ошо милицияканага келип, эжеме чалгандан кийин эжем телефонду биринчи көтөрбөй койгон. Кийин мен колумдан телефонду алып коюшуп, бул жакта милицияканада калгам 2 күн. Экинчи күнү чакырткан.
чакырткандан кийин посольстводон адам кирген ул жакка. Киргенден кийин ул жактан Wi-Fi'ni улап эжем менен сүйлөш. Мага документтерин көрсөтсүн деп айткан. Кыргызстандын өкүлчүлүгүнөн келди сизге адам? Жок, Кыргызстанда эмес, Истамбулдун посольствосу келди ул жакка. Посольствосу келип, үйүңдөгүлөргө чал, уларда болот, метрика, кичинекей паспорттуң, шунандайларың болот, чал деди. Мен эжеме чалдым, өчүп айтты, эжем көтөрдү телефонду. Көтөргөндөн кийин эжеме айттым, эже дедим, милициялар, Истамбулдун милициялар сиз менен сүйлөшөйүн деп атат. Сүйлөштү. Андан кийин эмне болду? Сүйлөшөйүн деп атат дедим. Десем эжем макул бер деди. Эжем менен сүйлөштү. Сүйлөшкөндөн кийин бүгүн эрте деди, 2 күн деди, биздик шу жердеги милицияканада калат деди. Дагы шу жакта калат деди. Мен 7 күн 5 күн милицияканада калгам. 5 күн милицияканада. Ал үйгө кайра кайтып барбадыңыз, Жок, барганым жок. Сиздин аркаңыздан издегендер болдубу? Ул жактан издегендер болушуптур. Үйүмө Шахзода деген эже келген. Келгенден кийин 3-күнү күнү паспортун милицияканага барып калган. Өзүнөн эле? Өзүнөн өзү эле паспортун милицияканага барып калган. Милициякананы эшигинин астында тура турган адам Каримованын документтери деп алып кирип берген мага. Ал кимден алганын айтты? Жок, такси алып келип берди деп түшүндүрдү. Ошондо биз үйүнө скандал кылып барабыз, бул экинчиси күнү. Барып ошо жерде баягы таап бергиле деп милицияга кайрылабыз. Биз кайрылганда ошо Матлюбасын алып келет участкага. Участкага алып келгенде бул Шахзодасы мени халамга звонок аркылуу алып эмне болуп атат деп, анан кийин Зияда ушундай болуппу деп, типа как будто ана вообще бул жөнүндө билмемиш адам болуп, анан кийин буну досу менен биздин үйүбүзгө келет булар. Келгенден кийин улар вообще биз бул жөнүндө билбейбиз да, номерди кимден алган, бул кантип кеткенини мен лично билбейм. Анан кийин ошол эже келип туруп, каякта экен, адресин мага айт деди. То есть ошо милиция канадагы адрести. Анан мен паспортун чыгартыш үчүн Нариманда чуркап жүргөн элем. Ошо паспортту форма 1-ни чыгартырып, аякка ата-энемдин бардык копияларын таштайм деп. Анан кийин ул Шахзода эже келгенден кийин үйгө эртеси күнү ошо Зияда турган адрес, местоположенияларды таштапкан да, бул мага турк посолдору сураган, Кыргызстан посолу деле ал жерге барган. Сиз сиңдиңизби, мындайбы деп Кыргызстан жаран эле, Кыргызстан посольствосу Турцияда бул менен отурганда мен бизге кайрылууга чыгышкан, видео звоноктон, WhatsApp'тан сүйлөшкөндө айткан, ушу документтерин таштайсыңар депчи. Анан кийин эме кылабыз, пока Зияда бардыгы жакшы, ушундай сатылып кетиптир, буякта арыз Кыргызстанга барып кайрылат деген. Эмнеге дегенде, Кыргызстанды ичинден сатылган үчүн Кыргызстандан милициялар кайрылат. Если кандайдыр бир документ керек болсо, бияктан жөнөтүшөт деген. Зияда ошо жерде калганын. Ошондо канча күндө кайра кайтып келди Зияда? 5 күн, 15 күнгө. 15 күнгө чейин ошол Стамбулдагы полиция бөлүмүндө турдуңуздар, 7 күн баягы жерде, калганы баягы жерде. Ошондо барганынан 14 күндөн кийин кайра кайтып атат, Ооба. 14 күндөн. Анын 7 күнү жанагы зордук зомбулук болгон жерде, 7 күнү полиция бөлүмүндө калды. Келип эле Зияда эмне кылдыңыздар? Анан азыр апаңыздардан дагы интервью алып алсам. Сиз баланы бир жакка жөнөтөрдө, мейли кемпир баксын, мейли жаш бала баксын, Азизил аке. Мейли кандай болгондо деле баланы бир жакка жөнөтөрдө мындай сурамжылайт да ата-энечи. Эмне экен, кандай экен, легалдуубу же легалсызбы, кандай экен сурайт да. Сиздер ошол кыздыкпай туруп эле баланы, кызыңызды кантип жөнөтүрдүңүздөр дейм да? Мен Мүмкүн болсо микрофонду. Мен Шахзодадан сурадым. Шахзода, сен yolg'on gapirmayapsanmi uka dedim. O'sha Matluba bilan uyga borganimizda Matluba aytdi. Yo'q opa dedi, men dedi yaxshi yerga jo'natyapman, u yerda ishlab keladi opa. Opasi ham uy oldi-yu, bu ham ikkita farzandiga uy qiladi-da, vatansiz qolib ketdim. Men kvartirada yashayman. Uy qiladi o'ziga dedi. Uka, yaxshi gapiring uka dedim. Siz yaxshi gapirsiz uka dedi. Meni qizimni sotib olmayapsizmi? Men ko'nglim rosa yomon bo'lyapti. Men yolg'iz ayolman, meni aldab qo'ymang uka dedim. Desem yo'q, aldamayman, rosa yaxshi gaplashyapmiz dedi. Deb siz ishendingiz, ishенип жөнөттүңүз. Кайра келгенден кийин ошол Зияда менен бетме-бет келиштиңизби? Yo'q, kelishmadim. Nega? Вообще ko'rishganim yo'q. Ko'rmadim, bitem ko'rmadim men u Matlubani, bitem ko'rmadim. Nega? Betimga to'g'ri kelmayapti hali.
Koçup yürüptü özü. Ben ayttım, Şahzoda kelgende ayttım, Şahzoda senler yolgan gapiriştin kördüğümü kızımı satışıp vardın dedim. Rosa uydu içinde toparlan kılıp oper gruplarını çakırıp organımızda uydu içige. Oper çakırganımızda Şahzoda aytyaptı. O şart teskari karap turup Matlubaga telefon kılyaptı. O yarım saatten keyin kızıma pasportu koliga teyip kalyaptı. Ал жакта. Bular boy, bularga bolalar bizga bo'lmaydi uka deb ben aytdim uka olib ko'rdingmi qizimni sotishib yubording desam senlar kambag'alsanku qo'lingdan nima kelganini qil hech narsa qo'lingdan kelmaydi senlar deb turib charchib ketib qolyapti Shahzoda qo'lida yo'q o'sha qo'lida ishlatadigan mashinasi bilan keluvdi qo'lingdan hech narsa kelmaydi senlarni dedi. Qo'limda hech narsa kelmaydi to'g'ri ikkita nevaram qo'limdan qolib ketdi kallalarim ishlamay qoldi bundan kichkina ukasi endi 3ga kiradi meni rosa xo'rlashdi ichkariga kir desam robotdan tashqarida turib olib robot katta ochiq turibdi ichkariga kirgin sen desam hech nima qila olmaysan deyapti yo'q uka sen ichkariga kirsang keyin gaplashamiz meni sharmanda qilma aynan uka hamma qarab turibdi to'g'rimizdagilar fura minadi hamma qarab turibdi balon o'nglashyapti ular shart ichkariga kirdimda xalatimni üstümde halat dedi, şart halatı oldunu yeştim, bıçağı opturup uchastkovoydu kuyladım köçanın ortasında. Eneki kaçıp gitti. Азыр жанагы мен участковый ошол участкалык милицияны жөнүндө сүйлөгүм келет. Алимтепа дейсиңер. Ал кайсы регионго карайт? Кара Суу районунун Кара Суу районго карайт. Ал ошол Алимтепа деген айыл өкмөтүбү же айылбы? Айылдын участкалык милициясы Бакыт деген жигит. Менимче ким угаткан болсо дагы ошол Ош облустук ички иштер башкармалыгынын ошол Кара Суу районуна караштуу Алимтепа айыл өкмөтү экен. Алимтепа деген айыл болсо керек. Ошо айылдын участкалык милициясы экен. Бакыт деген жигит мына ушундай зордук зомбулуктарды көрсөттү деп атышат. Андан сырткары дагы азыр мага ошол программа башталганга чейин кыздар айтышкан, сиздерге акча айттыбы, акча берейин деп. Мындай болду. Биз бул жөнүндө анан бардык милицияга, кайрылдык. Кайрылгандан кийин милиция тергөөчү буга Тергөөчүнүн аты жөнү ким? Самат деген. Самат. Ооба. Ол эметип айтышат. Эми акчасын эле ошо моральный ущербиңе или болбосо ошо билетке акча берип койсун. Эмне кыласың? Өзүңдү позор кылып, болбосо Түркияда болгон бардык нерсени көчөгө айтат экен. Баш көтөрө албай каласың деп буну коркутту. Эми ош коркуткан жок, просто айтып өттү. Чындыгын айтчы. Айтып өттү, анан кийин акчаны берип койсо, акчаны берип койсуң, кутулсун. Эмне кыласың? Баары бир факты жок, сатыш үчүн бир факт керек. Эми сенин фактың жок да деп буга сен өзүң согласия менен кеткен экенсиң го деп атат. Анан ооба бул мен өз согласия менен кеткем. Бирок мен андай ишке деп кеткен эмесмин десе, эми муну кантип доказать этесиң деп атат. Анан кийин мен айттым, ошо буну дедим, ошондой жаман иш кылган болсо, мына менен кылган. Мына ошондой на русском айтып өтөйүн, сутенершасымын деп келсин тогда дедим. Потому что бирөөнү бирөө просто так жамандап сөгүп кое берет. Бул болбогон нерсеге. Бул факты менен болот атпайбы? Бул аэропортко чейин билет алып буну жөнөттат. Буну Шахзода келип биздикине кеткенден кийин колуна билет келип калтат. Бул Шахзода дегени 7 баласыны Кашкар кыштакта багат экен. Зайнабидиновада притону бар экен. Ошол притонду иштетет. Притонду иштетет экен. Ал жерде кыздар бар. Кыздар бар, ооба. Зайнабидинов көчөсүнүн кайсы үйү экен, ошону ачык айтып бере аласызбы? Ооба. Зайнабидиновадан киргенде, Умбазардан киргенде 2-чи дом, биринчи подъезд, 2-чи этаж. Үйлөрүнө чейин биз бул ситуация болгондо үйлөрүнө адамдарды чакырып, ошентип обсуждать кылганда үйлөрдө ошондой кыздарды көрүшүптүр. Вот азыр чыгып кеткен тууганыбыз деле көрүптүр ошондойду. Башкалар деле подтверждать этип эме кылды. Факт катары ошол алынып ошол үйүнөн табылды деп ошол жанагы опер группаны чакырдык, анан милицияны чакырдык деп атпайсызбы? Участкалар билбейм кандай билет экен, что где ушундай эмелер. Ал үйдөгү жашоочулар баары эле билет да? Ошо эгерде барып сурамжылар жүргүзө турган болсо. Участковыйлар билет экен ушундай кайсы жерде притон бар экенин, кайсы жерде эмне бар экенин, акчасын алабы, эмне болот, кандай билбейм. Карабайт экен конкретно. Рахмат, Азизлер аке, сизге мен трубканы берсем, мен сиздерге акыл үйрөткүм келбейт, бирок окуянын ушундай болуп кетишине кандайдыр бир учурда силер деле айыптуу эмессиздерби?
Bu narsani men bilmevdim. Men kızım uyda iş kılayatıydım. Bu Türkçe ketkenligi men bilgenim yok edi. Bilген жоксуз. 2 gün, 3 günden keyin telefon bolup atat. Ata dedi, meni satып alıştı dedi. Dedi ben koyucu dedim. Kızım ben bilmem. Nime oldu? Akburaga bol, akburadan. Bakın ben gitmedi kapandı. Ben ağaçta soradım. Çok koy. Derdim makineye söyledik biz. Arkadaşlar söyledik. Ben dedi uçak koyup basam dedi. Demek benim. Benim maşinem yok. Selam maşine geri alıp geçişim beni dedi. Участкалык милиция. Участок. Yine keyin ne geldik ki akça veresimiz oldu. Hazır yanımda akça yok oldu. Ben barıp buldu hazır nime işlet vardım. Karşı alıp bir oldu. Karşı alıp bilet aldım. Кызыңызды кайтарып алыш үчүн. Keyin 200 çötekinde vardı ben onu çıktım makbul desem. Keyin yine men geldi ki yani 5-6 günde keyin zürapıl bir çay içken dedi başladı bu. Ким деген участкалык милиция? Бакыт. Ошол Бакыт. Кайра эле ошо Алим Тепа деген айылынын участкалык милициясы. Кайта эле ошол Ош облустук ички иштер башкармалыгынын башчысына официалдуу түрдө эле кайрылып коеюнчу. Урматтуу Narimon начальникке kirdim. Kirip birinci men kirgenman. Men zavlenen men жазганман өзү. Kızım aşağı boldu. арызды сиз жазгансыз. Men жазганман. Biz arizanı biz yazganmiz. Ahırı yine keyin men majbur boldum. Sizlarga keldim. Kelip hech kim buni ishni ko'rmayapti. Men oxiri agar iloji bo'lsa men prezidentga boraman. Акырына чейин жетем деп жүрөсүз, туурабы? Рахмат. Азыр эми мынакей бүгүн биз ситуацияны көрүп алдык. Болот мырза, Улукбек мырза, Адилет мырза көрүп алдыңыздар. Адилет мырза ушул иш боюнча 2 күн эле болду, 1 күн болду. Сиз мүмкүн болсо микрофонду алсаңыз, 2 күн болду. Ошол жактоочусу катары иштеп атат. Андан сырткары Ош шаардык кеңешинин депутатын чакырганмын. Болот мырзаны дал ушул маселеде баш оорутуп иштеп келет. Андан сырткары ошол Ош шаары жана областы боюнча акыйкатчысы Улукбек мырзаны чакырганмын. Мынакей ситуацияны көрдүңөр жагдайды, эмне дейсиздер? Сизден баштасак. Саламатсыздар. Ситуация боюнча айта кетсек, мына пострадавший Зөөдахан кече жакында эле бизге кайрылган. Ал боюнча толук кандуу териштирүү жүрөбүз. Прокуратурага арыз жазып кайрылабыз. Участковыйдун атынан, тергөөчүнүн үстүнөн ишти толук кандуу иликтейбиз. Биздин колдон келишинче иш аракеттерди алып барабыз. Азыр кайсы процессти баштадыңыз? Азыр биз таанышуудабыз. Тергөө иш материалдары менен таанышка эртең же бүгүн түшөбүз. Срочный порядкке түшүп, полный иштердин материалдары менен таанышабыз. Баягы деталдарын айтып атпайбы? Бизден акча сурады участкалык милиция. Бизди кордоду, анан бизди сөктү, бизге орой мамиле жасады. Андан сырткарыдагы ошо участкалык милиция ортодо көпүрөгө окшоп жанагы акчасын алып кое бербейсиңерби? Бул ишти, кылмыш ишин жаап кое бербейлиби? Кылмыш ишин козгобой эле койбойлубу деп. Бул жерде өтө чоң маселе болуп атпайбы? Бул жерде адам сатуу маселеси болуп атат. Буну кантип жаап койсо болот деп ойлойсуздар? Жок, буга жаап койгон эч кандай болбойт. Ошо участковый милиция жана тергөөчүгө жоопкерчиликке тартылат, юридикалык баа албетте сөзсүз берилет. Ал үчүн прокуратурага жакын арада кайрылабыз. Сиздер катты даярдап, бүт бар жогун даярдап атасыздар азыр. Мен мисалы үчүн журналист катары кызыгып сураган себеби бул маселени биз ушул бүгүн эле токтотуп койбойбуз да. Биз бул маселени акырына чейин жеткенге чейин ошол сиздер менен бирге болуп, студиябыз биздин студиябыз дайыма сиздер үчүн ачык деп айткым келет. Улукбек мырза, сиз азыр булардан арыз алмай сайын маселени баштай албайсыз. Бирок көрүп турасызбы, чечиле турган эле маселе да, Саламатсыздар, урматтуу коноктор, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биздин акыйкат институтунда ушул маселелер боюнча бүгүнкү кайрылган маселеден өкүнүчтүү маселе, бул өкүнүчтүү маселе. Бул кызга чоң рахмат деп койсок болот. Өзүнүн ушул тагдырын айтып, мына жерге алып чыккан. Сизге да рахмат ушуну алып чыккан. Коомдо ушундай адамдар аз болуп атат да. Ошондой нерсе жабылбайдан жабылып койсо калсын деген маселеге алып келет да. Жанагы том числе участковый, том числе тергөөчү ошонун бардыгы. Ушундай коомдуктукка алып чыга турган мына ушундай смелый өздөрүнүн мына андай болуп атат деген алып чыккандар болсо, биздин коомубуз алдыга бир жылат деген ойдобуз да. Анан эми биздин мыйзамыбызда парламентти көзөмөлдөп коет биздики. Ошол мыйзам негизинде биз дагы булардан арыздын негизинде эмнеге токтоп калды арызды, эмнеге эмне болду, адвокат менен да сүйлөшөбүз, жактоочусу менен да сүйлөшөбүз. Ошол делону эгер токтотуп койгонсо аны кайрадан жандандырып, аны сотко чейин жеткиргенге толук мыйзамдуу аракеттерди кылабыз. Акыйкат болушун
толук аракеттерди жасайбыз биз тараптанчы. Бул жерде айтып атпайбы, жана участкалык милиция жана Матлюба дегенди катуу сүйлөй албайт экен. Ал Матлюба деген участкалык милицияны сен эмне, сен жөнтүрүп тур, мен сүйлөйүн деп жанагынтип кекетип атат. Алар бирге болушу мүмкүн деген булардын мындай ойлору дагы бар да. Булардын укугу, элдин укугу, жөнөкөй жарандын укугу качан корголот да? Эми ошол туура tutasiz. Мунун укугун ошол башталганда, арыз башталаганда жабылып токтолуп калдат да. Ошонун арызы дагы токтоп дальше кетпей, аны дагы жогорулап кетиш керек эле да. Ошол Матлюбага жоопко тартыш үчүн, ошол участкалык инспекторду кандайдыр бир жоопкерчиликке тартыш үчүн анын арызы токтоп калбай кетиш керек эле. Ошол жерден такалып жерде калып атат. Ошол такалган жеринен акыйкат болбошун изилдеп, биз дагы тактап, жактоочу менен бирге дагы арыздарды жазып, прокуратурага тияк бияка өтүрүп, муну сотко чейин жеткиргенге толук көзөмөлдөгөнгө аракет кылабыз биз дагы. Сиздер азыр айтып атышпайбы, биз эми кембагал жашайбыз деп. Кембагал деген эми колубузда бере турган акча жок депчи, ашыкча акчабыз жок деп. Анан мына ошол консультациялар, кеңеш берүүлөр, булар менен бирге жүрүү маселесинде мамлекет тарабынан каржыланасыздарбы же адвокаттарга окшоп сиздерди каржылайбы? Бизде азыр ошол болсо өчүрчүлүктө жигердүү жарандар деген өкмөт уюмунун 2 юристи бар. 2 юрист иштейт бизде 2 жылдан бери. Ошол мен азыр берүү бүткөндөн кийин алып барып бул юристтер менен жолуктурам, буларды дагы өзүбүз да ошол жерде сүйлөшөбүз, арыздарын алып туруп, дагы болгон эле кыл. Ар бир фактысы боюнча өздөрүнчө детальный, ар биринчи. Жана участковый боюнча дагы, наркыл Матлюбасы боюнча дагы ар бир боюнча арыздарын алып азыр тиешелүү органдарга биз чөйсүз жиберип аны көзөмөлдөп турабыз биз. Рахмат. Болот мырза, азыр ошол айтылган адам, Матлюба деген адам, Алим Тепа дегени менен, бирок Ош шаарынын Зайнабидинов көчөсүндө дагы ошондой притону бар экен да. Шахзаданыкы бар. Бирок мен азыр акыйкат чыгарып алайынчы, мындай далилдей алайын. Эмне үчүн сиздер биринчи Акбурага бардыңыздар? Жашаган жериңиздер Ошпу? Мен биринчи кайры Мен Ош шаарында өзүм Ош шаарында, Калени көчөдө. Мен заявленияны Акбурага жазаман деп, Акбурага барсам, Акбура бизди кайерде болгон болсо ашакка барыш керек деп, биз Нариманга жөнөттүк. Эми Нариманга барып, биринчи начальникке турган экен, начальник менен гапылаштык. Начальник азыр бутак келип чыгат, көрөт деди, ашыңга бердик. Уну тергөөчү башкасына өткөзүп барды. Биз ортодо. Сиз бирок Ош шаарынын тургунусузбу? Ош шаарынын Ош шаарынын тургуну. Болот мырза. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул коноктор. Чындыгында бул маселе аябай оор маселе, мындай маселе колумузда аябай оорчундуу маселелердин бири десек болот. Жана жогоруда айткандай, бул рахмат айтышыбыз керек. Себеби коомго ушул нерсени алып чыгып атасыздар. Бул нерсе көптөгөн дагы ушуга окшогон кылмыштарды алдын алганга чоң өбөлгө болуп берет да. Анан жанагы маселе боюнча мен өзүм кесибим юрист болгондуктан юридикалык жагын дагы айтып өтсөм, Кыргыз Республикасынын жазык процессуалдык кодексинин талаптарына ылайык, эгерде аксакал айтып атпайбы, кайсыл жерге барып арыз жазса дагы, ал арызды кабыл алып, караштуулугу боюнча жөнөткөнгө ал укук коргоо органдарынын укугу. Адамдарды оора кылбаш керек да, сен тияка барып жаз, сен тияка барып жаз. Бул жерде да туура эмес болгон, э? Бул жерде милдетти да, аналардын укук коргоо органдарынын милдети болуп калат. Мисалы, Акбурага барып арыз жазгандан кийин Нариманга алар өздөрү жөнөтүш керек. Териштирүү ошол жерден өзү жүрө бериш керек. Мындай айтканда, мыйзам бизге ушул нерсени требует этип атат. Адамдарды, жарандардын укуктарын коргогула, аларды оора кылбагыла деп атат. Бул биринчи жагдай. Экинчи жагдайын алып карай турган болсок, эгерде кылмыштын курамы, бул эжелер айтып аткандыктан, бул кыздар айтып аткандыктан, кылмыштын курамы состав преступления деп коет да. Кылмыштын курамы ал жерде бар көрүнүп турат да. Адам сатуу менен бул жазык процессуалдык кодексинин 166-бернесинин талаптарына ылайык адамды сатып атат. Бул жерде состав кылмыштын курамы бар деп көрүп атат да. Демек, бул жерде кылмыш козголуш керек болчу, бүгүнкү чейин териштирүү жүргүзүш керек болчу. Ал эми жанагыдай укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлеринин аракеттерине карата бул жазык процессуалдык кодексинин 337 статьясы башкача айтканда өзүнүн кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен кылмыш ишин дагы үстүнөн териштирсе болот. Себеби жаран арыз менен кайрылгандан кийин анын териштирүү мөөнөттөрү дагы бар. Кылмыш козголобу, козголбойбу, бүгүнкү күнгө чейин кайсы стадияда тургандыгы да белгисиз болуп атат да кылмыштынчы.
да факт бар, преступление бар, арыз жазылган. Бирок кылмыш козголгон эмес. Кылмыш козголгон эмес. Бул жерде дагы чоң бир күмөнөйлөр жаратат. Себеби ошол эле жазык процессуалдык кодекстин 150-151 беренесинин талаптарында көрсөтүлөт. Эгерде арыз түшкөндөн кийин алар сөзсүз түрдө козголууга же отказ кылганга жатат деп турат да. Но бул жактардын айтып аткандыгы боюнча ал жерде кылмыштын курамы бар экендиги дагы көрүнүп атат. Бул боюнча дагы юридикалык баа берилиш керек. Бул жерде азыр баягы орустарда сөз бар го, безответственность поражает деп бизде баяндап болуп атат да. Бул эч кимде ответственности жок болуп атат да, экинчи кылмышты дагы поражать этип атат да. Башкача айтканда, укук коргоо органдарына чейинки жазылган кылмышты таза иликтебей, укук коргоо органдарынын айрым кызматкерлери дагы мүмкүн бул жерде толук биз билбейбиз. Мүмкүн алар дагы ошо кылмыштын өздөрү дагы бир кылмыштын башталышына башталып калдыбы деген дагы күмөнөйлөр жаралат. Мен ойлойм, адилет мырзалар булар боюнча иштесе керек. Толугу менен арыздар жазылса керек. Бул жакта уже акыйкат аппараты дагы иштейбиз деп атат. Если жазыла турган болсо, сөзсүз түрдө буга укуктук баа берилет. Жана өздөрү дагы айтып атпайбы, мамлекет тарабынан мүмкүндө баардык шарттар көрсөтүлгөн. Биздин мамлекет баардык жараны баягы бай, кедей, кембагал деп бөлбөйт. Мыйзамда так көрсөтүлөт. Баардыгыбыздын мисалы байдын дагы, кембагалдын дагы, жөнөкөй жарандын дагы, мамлекеттик кызматкердин дагы, президенттин дагы, депутаттын дагы баардыгынын укугу бирдей корголуш керек. Бирок ошондой болбой атат да, болот мырза. Ошого мына азыр уже ал нерсе башталып атат да. Мына мисалы карай турган болсок, сизге посольстводон адамдар барып атат да. Ооба, барыптыр. Бул жерде мисалы мамлекет жардам берип атат. Мамлекет жардам берип, өзүнүн мен жараным бул Кыргызстандын жараны деп туруп бул жакка алып келгенге ошол жерде көмөк көрсөтүп атат мамлекет. Эми бул жактан арыз жазылып атат, арыз процедура кетип атат, но аркасына түшпөй калып аткан жагдай болуп атат да. Мен арыз жаздым. Жазганыма уже бир айдан өттү. 3 тергөөчү уже башка кылып ишти жабып кыскартырып коюп атат. Ишти кыскартырып коюп атат. Эмнеге? Бул мен Кыргызстандын гражданствосумун го. Жок, ал жерде туура маселени айтып атасыздар да. Азыр адвокаттар эми иштейт ал боюнчачы. Эгерде кылмыш иш козголбош керектиги боюнча бул 10 күн ичинде жыби башкача айтканда жөн эле арыз менен кайрылгандан кийин 10 күн ичинде териштирүү жүрөт. Эгерде териштирүүлөрдө кылмыштын составы билине турган болсо, анда кылмыш иши козгоо боюнча канча күндө бериш керек? 10 күн ичинде тергөөчү. Булар 1 айдан бери. Бул жерде мындай бир жагдай, бир процедуралар бар да. Жок, ал жерде дагы бир процедуралар бар. Кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүп калышы мүмкүн. Мисалы бир кылмышты болду, анын аркасынан да изилдөөлөр жүргүзүп калышы мүмкүн да. Же ошол мезгилде кылмыштын курамы бар жок экендиги боюнча же отказдоо материал чыгыш керек, же кылмышын козгоо боюнча материал чыгыш керек. Эгерде отказдоо чыга турган болсо, бул процедурасы бар атайын УПКда. Өзүнүн прокуратура органдарына арыз менен кайрыласыз. Азыр Адилет мырза туура айтып атат. Булардын эгерде бул материалдарын полный изилдеп чыккандан кийин биз прокуратура органдарына атайын арыз менен кайрылабыз деп атат. Себеби көзөмөлдөөчү орган бүгүнкү күндө прокуратура. Демек, мындан кийинки дагы шарттар болот дейм. Ал эми сиз айткандыгыңыз боюнча, Ош шаарында ушундай притондор болуп атат деген нерсе. Бул мыйзамда ошол эле мезгилде кылмыш жаза кодексинин талаптарында так көрсөтүлгөн. Притон уюштуруу жана сойкулукка тартуу, сойкулук уюштуруу деген дагы. Бул боюнча дагы чоң кылмыш иши козголот. Мына бүгүн бир жагынан айта турган болсок, мына силер арыз жазбасаңар дагы бүгүнкү күндө мына телевиденияга чыгып атат. Мыйзамдын талаптарына так көрсөтүлөт. Эгерде массалык маалымат каражаттарына чыккан кандай гана кылмыштын окуялары боюнча маалымат боло турган болсо, ал ЖБЮга катылат, териштирүү жүрөт деп. Мен ойлойм, бүгүнкү сиздердин айтып аткан, бул жерде айтып аткан сөзүңүздөр менен дагы Ош шаардык же Ош областтык ички иштер башкармалары дагы ал боюнча дагы чара көрөт деп ойлоймун. Менимче азыр дагы сиздерге ушул омбудсмендерге анан депутатка мындай суроом бар да, менимче 1 ай бою кармалыптыр буларчы, 1 ай бою ошол айтып атпайбы, процесстерди кыскартып салып атышат деп атпайбы. Анан экинчиси булардын бүдөмүк болгон жери жанагы Матлюба деген эмне үчүн өзү булар арыз жазгандан кийин ошо Матлюба дегенде жок дегенде 48 саатка кармаш керек беле? Же андай кармабаш керек беле? Кармалдыбы, кармалган жокпу? Кармалган жок деп атышат. Ал тескерисинче участкалык милицияга кыйкырып атат деп атат. Притоннан барып кармашты деп атат. Ошол жерде дагы алар эч нерсе дей албады дейт. Арыз жазылгандан кийин ал адамды эмне үчүн тыкыр текшерилген жок? Улукбек мырза, сиз да өзүңүз мурда милиция кызматкери болгонсуз. Мен эми мындай болуп атат да. 1 ай деген мөөнөт өтө узак мөөнөт да. Бага айтып кетти, 10 күндө чечилет депчи. 10 күндө буга билдирүү бөлүшкөн билдирди. Жагы суроомо жооп берсеңиз, эмне үчүн 72 саат дейт? 72 эмес, 48 саат эле кармап коюшкан жок. Жок дегенде. Мен ошол бул ал кылмыш козголгон эмес.
мен азыр эмесине козголгон эмес. Эгер кылмыш козголгондон да кармалат эле. Кылмыш козголгон эмес. алдап атышат. Ошо кылмыш козголбогондун натыйжасында буга билдирүү да берген эмес, немеде турат. Бул жактоочусу барып таанышып атат. Эгер козголбогон болсо, анда козголтконго аракет кылып, дальше процедурасына кеткенге аракет кылат, жардам беребиз. Козголбогон болсо, ошол козголбой жүргөн тергөөчүлөрдүн үстүнөн дагы кылмыш иши козголуш керекпи? Ал боюнча ооба козголуш керек. Прокуратура менен тергөө судьясы козголуп, чара көрүлөт. Керек болсо иштен алынышат. Азыркы учурда биз иш материалдары менен тааныш эмеспиз. Азыр РППга иш арыз катталды, катталбады, ол дагы бир суроо пайда болуп атат да. Ошондуктан биз жакын арада бардык иш материалдары менен таанышып, участковыйга барып, тергөөчүгө барып иш материал менен толук кандуу таанышкандан кийин же омбудсмен же бардыгыбыз баа беребиз да. Кайсыл жакка кайрылып, кандай кылып бардыгыбыз. Сөзгө кошулам да, менде азыр менде да ошол бирден ой кетип атат да. Бул арыз катталдыбы, катталбадыбы деген ой кетип атат да. Жа буяк айтканда, буяк Нариманга жибербей бул кишини. Ошол ак burada арызын алып, Булар өздөрүнүн укугун билбей атышат да? Арызын алып, бул кишинин аяка бар, буяка бар дебестен арызын алып туруп, бул жерде Уголовно-процессуальный кодексте да талабында да ошондой, андан сырткары закон мыйзам бар өзүнчө. Жарандардын арыздаттанууларын каттоо, анын тартиби, чечүү тартиби деген. Алда да жакшылап кара ак менен жазып койгон. Ким кандай уюм, мекеме уюм болбосун, ар бир жарандын арызын милдеттүү түрдө алат. Анан да кайсы жерде жашабасын? Кайсы жерде жашабасын. Анан карашчылыгы боюнча, жери боюнча анан ар жака кетет. Анда бөлүп беришет. Анан муну арыз боюнча, бул кыздын арызы боюнча мен жактоочу немесине кошулуп атам азыр. Может катталбай ошол жанагы баягы жең ичинде жанагы бугарды менен айтып, сөздөрдү айтып, жөн эле ишти жаап коелу деп. Ишти жаап коелу, анан тигинде жол кыраң берип коелу, тигинде мындай деп туруп эле каттабай эле, может административдик чара колдонуп коюшу мүмкүн деген ой кетип атат да менде азыр. Эми жанагы дагы неметсе, бул чогулуп иштейбиз го, ошондон көрөбүз го мындан нерсени. Болот мырза. Азыр чукул иретинде эмне кылыш керек булар? Жана ошондой эле Адилет мырзага кандай кеңеш бересиз? Эмне кылыш керек? Жана ошондой эле кантип жардам бере аласыздар азыр? Анан мен программаны бүтөйүн деп калды, ошон үчүн алдын ала айтып коеюн. Бул программага биз кайра кайталабыз, бул окуяга биз кайра кайтып келебиз. Ошондо Адилет мырза, Болот мырза, кайсы учурга чейин биз бир 10 күндөн кийинби, 20 күндөн кийинби кайтканыбыз жакшы? Кайсы күнгө чейин сиздер мага мындай бирдиктүү бир базалык мындай бир жооп айта аласыздар да, момундай болду деген жоопду качан айта аласыздар? Эми жогорудагы маселелер боюнча бул адвокаттар иштейт. Мен азыр кеңешим, биз азыр могу жерде бүгүнтөн баштап ушу процесс башталат. Себеби УПКнын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин талаптарына так көрсөтүлөт. Эгерде массалык маалымат каражаттарына чыккан кандай гана кылмыштуу билдирүүлөр боло турган болсо, ал кылмыштар бирдиктүү реестрине катталып, ага юридикалык баа берилиш керек деп турат. Демек, бүгүн биз бул жерде айтылган сөздөрүбүз, бүгүн бул жерде түздөн түз дагы кайрылып атабыз. Бул боюнча сөзсүз түрдө кылмыштын бирдиктүү реестрине катталат. Сиздин дагы сөзүңүз, бул жерде айтылып аткан дагы сөздөр дагы катталат. Ал боюнча мисалы тергөөчүгө же участковойго укуктук юридикалык баа берүү боюнча прокуратура органдарынын кылмыштуу бирдиктүү реестрине катталып, алар юридикалык бааны беришет. Мына бүгүнкү күндөн баштап, ушу сиз айтып аткандан күндөн баштап. Бүгүнкү күндөн баштап ошол укуктук баа берүү канчага чейин созулат? Процедурасы уже кетти. Бул 10 күн ичинде бул кылмыш козгоо боюнча же кылмыш козгоодон баш тартуу боюнча атайын тергөөчүнүн токтому кабыл алынат. Бул маселеге 1 ай ичинде кайтса болот. 1 ай ичинде кылмыш козголду, кимдер сурак берди, кимдерде эгерде суракта кандайдыр бирине карама каршылыктар болуп калган болсо, беттештирүү болду 1 ай ичинде карап кое турган маселе. Себеби бардык кылмыштын катышуучулары бүгүнкү күндө Ош шаарында ушунун айланасында жүрүп атат да. Рахмат сиздерге, барыңыздарга чоң. Мынакей бүгүн биз дагы бир ошол биз билбеген туңгуюк бир жашоодогу дагы бир кылмыш иши болгонун аныктап, тактап бериш үчүн ушунча адамды чакырдык. Жана ошондой эле өздөрүнүн юридикалык бааларын беришти. Канчалык деңгээлде чын эле кылмыш иши болгон жана ошондой эле канчалык деңгээлде кылмыш иши козголуш керектиги боюнча. Ал эми юридикалык бааны ошол участкалык милицияларга жана ошондой эле тергөөчүлөргө сөзсүз түрдө Ош шаардык прокуратурасы, Ош облустук прокуратурасы берет деген ой менен, жана ошондой эле бул маселеге кайрадан 1 айдан кийин биз кайра кайтып келебиз деген ой менен бүгүнкү программанын соңуна чыгам. Саламатта калыңыздар.